биздин окуучулардын өзүн таанып билүү, ошо кунт коюп уга билүү жөндөмдүгүн өнүктүрүү, жана негизги эле ошо балдардагы көндүмдөрдү, компетенттүүлүктөрдү, алар кандай маалыматты кабыл алат, кантип социалдык коммуникация баягы өзүнүн компетенттүүлүгүн өнүктүрөт, өзүн өзү башкара билүү жана көйгөйлөрдү чече билүү жөндөмдүүлүктөрү кандай, ошону өнүктүрүү боюнча аябай пайдалуу семинар. Окуучулар үчүн эле эмес, ошол мектепте иштеген мугалимдер үчүн дагы, соц педагогдор үчүн, тарбия завучтары үчүн, ата-энелер үчүн дагы аябай пайдалуу жактары көп. Бул тренингдин материалдарын, мунун мазмунун жайылтуу үчүн эң негизги күч ушулар болуп эсептелет. Алган билимдерини дагы жайылтып, бул алган көндүмдөрдү башкалардагы билимдерди башкаларга дагы жуктуруп, алар дагы мыкты көндүмдөргө ээ болот деген үмүттөбүз. Бала менен эненин же болбосо ата-эне менен баланын же бала менен мугалимдин ортосундагы бири-бирине болгон сый-урмат, байланыштын эң бир бийик деңгээлин үйрөндүк. Бири-бирине кандай маданият менен сүйлөшүү, кандай байланыш түзүү, бири-бирин кандай түшүнүүсү керек экендигине мындай бир тарбиялай турган усулдарды үйрөндүк. Бул нерсе абдан керек нерсе да. Азыр буга чейин эч бир семинарларда, тренингдер мындай болгон эмес. Бул азыркы балдарга, өнүп келе жаткан окуучу балдарга эң керектүү, маанилүү нерсе да. Себеп балдар азыр мектептерде өзүнүн кесибин тандоо боюнча, өзүнүн өзү таануу боюнча жакшылык, жамандыктар кандай болушун эч кимиси биле алышпайт да. Ушуну менен мен ойлойм, буюрса муну мектептерде окуучуларга таратсак, көптөгөн окуучуларга шык берип, талант берет да. Өзүнүн кесибин тандоо боюнча, өзүнү өзү билүү боюнча көптөгөн нерсени окуучулар билет деп ойлойм.